Ошо азыр жай келип, жайында кан басымы көтөрүлүп, адамдардын ушундай оорулары башталат да. Буларга сиздер кандай алдын алып, же болбосо дарылай аласыздар? Эми кан басым жогорку жана төмөнкү болуп экиге бөлүнөт да. Жогорку кан басымда жана тромбтордун пайда болушу, кан тамырларынын ичкерип кетишинен кээ бир жерлери ичкерип кетет, кээ бир жери бош болуп кетет. Ошондуктан бул кан басымдарынын өзгөрүп кеткенден. Анан кандын басымдары төмөндөр да бар. Бул кан тамырлары баш ичкерип кеткенден, иммунитеттери түшүп кеткенден, күч жок. Адамдарда алсыздыктан пайда болот да. Көбүнчө бөйрөктөрүнүн начар иштешинен болот, боордун жакшы иштебей калгандан болот. Ошондон кан иштепчү эмелери азайып кеткен да. Көбүнчө нервтен болот. Ошолордун баардыгын калыбына келтириш үчүн ошол жана мен башында башка учурларда эле айтам, жан дүйнөнү тазалоо менен анан денени тазалаш керек. Денени тазалап, кан басымдардыгын Тибеттин көнүгүүлөрү менен биз ар бир кан тамырларын эметип, мындай чоюлушуна, кеңейишине, калыбына келишине, кандардын келишине, андан башка чөп дарыларды да беребиз. Бөйрөктөрдүн иштешин, боордун иштеп кетишин, анан нервтерин калыбына келтирүү. Ушулардын баардыгы кан тамырларга байланыштуу. Алар жана бийиктиктен оорудук, анан кийин төмөн түшүп кеткенден оорудук. Көпчүлүгү жанагы тоолордон көчүп келишип атпайбы ага? Ушул жака чүйгө келсек эле кан басымыбыз басылат. Ал адамдардын географиялык абалды азга өзгөрткөндөн кан басымы өзгөрүп кетпейт. Адамдын өзүн өзгөртүш керек. Адамдын кан тамырларын, кан басымдарын өзгөртүш үчүн адамдын жан дүйнөсү менен денесин өзгөртүш керек. Кан жүгүрүүчү эме бар да, кан тамырлар. Ошо кан тамырларды дарылаш керек. Ал тиги нарынан же бияка келип, же болбосо алайдан жерге түшкөн менен эчтеке болбойт. Ал кайсы жерде болсо дагы иштейт. Анткени мен ар бир дарыгер өз үлгү болуш керек да. Мисалы үчүн менин кан басымдарым төмөн болчу, мурда өтө төмөн болчу, отуруп турганда башым айланып кетчи. Азыр мына 22 жыл болду. Стандарт. Мындай круглый сутка стандартта 120-80. Менин возрастыма дагы эме да, туура эмес да, эгерде менин возрастымдагы көпчүлүгү кан басымдары өйдө дешип берет го. Менде андай эмес. Анткени мен өзүм ошону үйрөтөм. Ар бир кан басымдарын кантип жасай алат. Канткенде биз ошо гипертониялык оорулардан кантип арылабыз. Ошолордун баардыгын үйрөтөбүз. Үйрөтпөсө адамдар кыйналат. Ошондо жалпы адамдын турпатын оңдош керек. Эң башкысы психологиядан баштап денесин, ошо негизи мен айтам го, адам эки бөлүктөн турат, жандан, денеден турат. Дене өзү эки бөлүктөн турат. Ичеги, карын, корпус, анан корпустан турат. Ошо ичеги, карын, өпкө, жүрөктүн иштеши, туура дем алуу менен жоготууга болот. Кээ бирөөлөр мындай салмак кошушат. Салмактардан жоготушубуз керек. Сөзсүз салмагын жоготуш керек. Стандарт өздөрүнүн бир медициналык немелер бар, орто салмактар. Ошол боюна жараша салмак күчүбүз керек. Боюна жараша кыймыл аракет кылышыбыз керек. Анан өзү арыктап кеткен да жакшы эмес. Өтө арыктап кетсе эле болду, кан басымдары ылый түшүп кетет. Булардын баарын стандартка алып келебиз. Ар бир кишиге стандартка келүүгө биз жардамды толук бере алабыз. Анткени бизде үлгүлөр бар, өзүбүз үлгүбүз аларга. Ошон үчүн биз аларды өзгөртө алабыз.